табияты менен көпчүлүктүн көңүлүн бурган Аксыда бул күнү жаратылыштагы шаңдана түштү. Анткени Балтыркан 2025 эл аралык туристтик фестиваль өтүүдө. Уюштуруунун негизги максаты туристтерди тейлөө, сапатын, маданиятын жогорулатуу, жергиликтүү тургундардын киреше бөлүгүн арттыруу жана райондун туристтик потенциалын арттырып, аны дүйнөгө даңазалоо болуп саналат. Bo'ldi sababi bugun mana bu Boltirxon deb nomlangan yangi lokatsiya. Өзбекстандан келген топ 2 күндөн бери Аксыда жайгашкан Кооз жана биз көрө элек жаңы локацияларды көрүп келдик. Чынында укмуштуудай табияты бизди таң калтырды. Швейцариядан дагы өтөт экен. Буюрса биз дагы мындай көз жоосун алган табиятты таанытууга салым кошуп, туристтерди алып келүүгө аракетибизди көрөбүз. Табияттын кооздугуна суктанып бүтө албай жатабыз. Kelib, Qirg'izistonni turizmi yanada rivojlanib, go'zal tabiatidan hamma bahra olishi nasib etsin deyman. Lıklarga karasam göngüldü bölüp jatat diye uqtum. Anda bayqabırdayla mınanga kim bolup kalgan soң maksat kelgen uvaga mamleketти götürüp, Аксыны bolsa götürüp, östürüm degen dengele. Иш-чарага облустун жетекчиси баштаган бир катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана коңшу Өзбекстандан келген делегациялар катышышты. Табият кучагында өтүп жаткан мындай иш-чара Аксы районунун жаратылышынын кооздугун, меймандостугун дүйнөгө таанытуу үчүн түзүлгөн жакшы мүмкүнчүлүк экенин президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев белгиледи. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой биздин Садыр Нуркожоевич дүйнөнүн баарына барып бизге туризмдин баарын тарткан аракетти маны кылып жүрөт. Биз өлкө башчыбызга колуна кол, бутуна бут болуп ошол берип аткан демди биз ошону ишти алып барып кетишибиз керек. Ошондой эле айтып кеткендей, мына бизде Жалал Абад облусунда жакында Кеңсай пост ачылды. Кеңсай пост ачылып, аякта мына бизден чоң машиналар өтүп, жеңил машиналар өтүп, жөө өткөндө кишилерибиз толтуруп алат. Ошондой эле мына Бегабаттан өтүп атат. Жакында ошо Кербен менен Баймак постунда ошо карап атабыз буюрса. Аксы районунун азыркы Сары Челек айыл аймагына караган бул жайлоонун өзүнө тарткан кереметтүү жайлары арбын. Оялма жайлоосу район борборунан 65 чакырым алыс аралыкта жайгашкан. Өзгөчө көз жоосун алган жаратылышы, таза абасы менен катар карагай баскан токойлору коңшу Өзбекстан өлкөсүнөн келген конокторду суктандырды. Авлеттин токой чарбазы илгертен атагы чыккан жерлердин бири. Бул жерде Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголук алынып, жокколук коркунучта турган ак карагайлар ушул жерде өсөт. Тянь-Шань карагайлар бул жерде өсөт. Эң кооз биз сыймыктаган жерлер болуп эсептелет. Чынында мында жолу кичине татаал, бирок биз ойлойбуз келечекте бул жолдордо оңдолуп, бул туризмге келечеги жакшы жерде. Мында келген туристтерге жагымдуу шарттарды түзүү үчүн Атайын өнүктүрүү фонду тарабынан кыргыздын боз үйлөрү тигилген. Булар өз кезегинде туристтерди өзүнөн тартып, алардын эс алуусуна зор мүмкүнчүлүк болуп берет. Туристтик фестивалдын жүрүшүндө улуттук тамак аш жайылып, Аксы районунда өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары жарманкеге коюлду. Ошондой эле муундан муунга өтүп, аздиктелип сакталып келе жаткан кыргыздын кол өнөрчүлүгү келгендерге сунушталды. Мындан сырткары улуттук оюндардын түрлөрү уюштурулган. Ермек балбан, чүйдөн Бекболот балбан